Отырғылайым, өтіріз. Так, таныш ол. Мен атын Абылай Тағай, 2001 жылы төргім, 22-ге шығып қалдым. 22-ге шығып қалдыңыз? 22-ге шығып қалдым. 22 минут тұрады. Мен де сені байқалайтын тоғызын отырып таштадым. Айтыр. Нұрдыбек Қалиясқар, 2009 жылдың 15-і. Асанбеков Байсал 2007 жылы, жашым 17-ға қалды. Нұрдыбек Исламан, жашым 14-те. Нұрдыбек Ахмат, Денис, жашым 15-те. Короче, біздің мақсат. Біздің азық мақсатымыз алдағы жерде, сіздер көрдіңдер бе, Байсал білет, Есен Аман білет, сіздер үшеуін білек болшыңдар керек, сен біліп қалдың ба? Сен біліп қалдың ба? Толыққана нарағына біз чоң қылып тұрып зал салып отырмыз. Уличный зал болады ау. Аның ішінде полный біздің дене мүшесінің бардығын тренировка қылып тұрғандай қылып саламыз. Астын шашқалаймыз, как положено. Бүттігі жақсы болды да, короче, шындай айтқанда. Бұл зал бойынша біз не қыламыз? Біз жөніне тренировка қылбайыз. Біз өз үсті алдыңғы жашауы тәрбиелаймыз. Тәрбие бойынша өтеді да. Біз ошо толыққана нараны салып тұрған залдың проекті мынаки. Сіздер көрінеді ау? Бұл 4 метр болады. Ушунун 50-60 сантиметрін жерге кіргіземіз. Ошондо могу 3,5-дай болуп калат да, болжол түрдө. Бул канат жип. Жип менен биз чыкканга машыгабызда чыгып түшүп, бул груша элебиз. Ошо как положено груша, булар кардиого кетет, булар выносливость качать этебиз. Ошол темпке биз ортосуна салабыз сунуч. Ким билет муну? Сунжажа. Айтып көрсүң, Сунжажа. Бул эмнени качать этет? Бицепс. Ташты. Дагы, Трицепс. дагы. Бицепс. Бицепс кетпейт. Бицепске кетпейт. Плечо. Передний плечо деп коет, передний дельта деп коет, ну плечо 3-кө бөлүнөт да. Ошонун үчүнчүсүн астыңкысына берет. Астыңкысына көп берет. Анан буну негизи мынакей көрүп атсаңар, могул ылдый чөп булчук, ылдый тегиз кылып койсо болот. Ана көрүнөт, темир болуп калган артынач. Ушул форматта кылып салабыз буюрса. Кийинкиси кижагыш деп коелу. Брустун немеси белгилүү. Анан мен тиги досторумга айтсам, бир аз түшүнбөй калса, монун бети жок болот да. Только бул жак бети болот. Анан бул жак бетине эле болот да. Защитный немеси. Тирегичи ошо бияк бетине эле турат. Основасы. Бул разный хват. Разный хват. Мисалы сиз длинный карамай турган болсоңор, булар основном арткы спинага кетет. Спина, задний дельта деп коет, ошого кетет да, качать эткенде. А бул негизи биз Байсал экөөбүз обманка деп атап койгонбуз, бирок мунун аты орусчасы пьяный турник деп аталат экен. Биз неме кетет. Жанагы подшипник кетет. Сиз көргөн болсоңор керек, мынтип туруп, айланып туруп, үстүнө карамасаңар бала болот мынтипчи. Ошондой турник болот. Бул арты тепкичте болуп турган, бунун үстүнө карамайсыздар, пресске. Мисалы жанагы Байсал менен Есен Аман көрүп калды, биз мынтип туруп кылып атабыз. Ошондо бекинеге көргөнгө артка тосуп ушинтип атат. Негизи бизде ошол жок болуп калган үчүн биз ушуну салып атабыз. Нара кызы уже обычный турник болуп кетет. Мынаки. Залдын проекти. Алдагы толккан нарагы кандай болот? Көрдүңөр, эки теректи калтыра турган болдук. Биз билем нерсени Байсал мени тозобуз дегенбиз, Бул жерден тоспой калдык. Анткени өтө кыска болуп калган, көрдүңбү мени тоспогонда? Тирги проектке салганда болбой калган. Ошон үчүн биз буну могул жакка жинап берип, толкан жакка тозобуз. Ошондо бияка скамейка болуп калабыз. Эсалыса болот. Эми бул өрүп жок, анан өрүп тээп коюп да. Эң ошондо азыр. Могу негизи темирден бери билбейм. Бирок биз аракет кылабыз. Могул жерден же бул жерден үстүнөн бир темир чүйүшүбүз керек. Ошол темирден прожектор коебуз. Могунун ичи бизге жарык болуш керек. Биз основном шамдан кийин тренировка кылабыз да. Жылдырыр. Да, жылдырыр. Жылдырыр. Көрүп атсыңар, Мынаки. Доска илебиз. Доска илип туруп, бул жакка
Основном биз Телеграмдан группа ачабыз. Ошол группада барыңар киресиңер, Телеграм колдоносуңар да барыңар. Ошол группага киресиңер. Ошол группада биз кайсы күнү эмне тренировка кылабыз. Ошол боюнча могул жактарга да жазабыз, ал жакка жазылат. Анан 5 подходтон кийин биз өзүбүздүн атыбызды жазабыз. Мисалы мен Абылаев Тарай болсом, Тарай деп жазам дагы. Мисалы 5-чи подходто канча жолу тарта алдым, турникте канча жолу тарта алдым. Ошону мага жазып коебуз. Эмкиде келгенде дагы жазабыз. 1 жумасын жазабыз, анан bir ayda 2 жолу оюн зоок сыяктуу кылып туруп, неметип жарышабыз да, тренировка боюнча. Жылды бер. Жанагы бар эле, могул эски версиясы болчу. Мурда жазалып келаткан карабайсың, бул узун жазалып калганда мен ошону андай эттим. Могу артына туруп калган, артына эмес, бул жакка турат. Бул бияка турат, ошо орун алмашып кеткен да. Жылды бер. Туруп калды окшойт да? Туруп турайын. Бизди эмнелер күтүп турат? Ошол боюнча айтсам, бизди күтүп турган нерсе булар основном биз машыгабыз. Анан ошол эле учурда орусча айтканда соревнование болот. Ошол соревнование боюнча ар кандай нерсе менен уюштуруп, же болбосо мисалы соревнование кандай болот? Физический түрдө болот, акыл насаат боюнча болот. Ушул жерде отуруп сабак өтүп атканда талкуу боюнча болот, ошондойлор боюнча кете берет. Оюндар болот. Оюндар бул физический айткандай эле оюндарда биз кол күрөшүнөн жарышабыз, же турниктен жарышабыз, же брустан жарышабыз, айтор ушун үчүн өзүбүз бир кандайдыр бир категориялар тандоо болсо, ошол боюнча иштей беребиз. Эмнелер тууралуу сабактар болот? Бул боюнча айтсам, сабактар тренировка, тура тренировка. Мисалы, Байсал, сен айтып атпайсыңбы? Тренировка, сен башына келгенде көрдүң, турамыз кылдың тренировка. Мисалы, основной становый тяганы сен мындай бел кийип алып, анан мындай кыласың да. Ошол бел кийип калган бул эң жаман ооруп алып келет, бул оорунун аты грыжа болуп аталат. Ошон үчүн туура тренировка кылабыз. Тренировка кылганда дагы жөн эле тренировка кылып кетип кала бербейбиз, жигиттер. Мындай кылабыз. Адамдын анатомиясын изилдейбиз. Анын дене түзүлүшүн изилдейбиз. Тренировка кылып жатканда, мисалы жөн эле сен штанга көтөрүп алып, бицепске жөн эле тартып турган болсоң, ал болбойт, ал жарабайт. Сен ошо кылып атканда мээң менен бицепс ошол эле связь болуш керек. Ошол сен мээң менен сезишиң керек, кайсыл мышца качать этип атат. Ошондой эле да. Анан буга дагы туура тамактануу кирет. Туура тамактануу, эмне жесе болот, эмне жесе болбойт, эмнелер пайда болот, зыяндар. Ошол боюнча кийинки сабактарга кошуп кетебиз. Анан кийинкилери китеп, пайдалуу китептер. Любой бийик, көп ийгиликтерге жеткен адамдардын биз ошонун китебин алабыз. Мисалы өзүнүн жазган китептери бар. Ошонун китептерин алабыз дагы. Ошонун китептеринен бир кандайдыр бир эң жакшы маалыматты алганга аракет кылабыз. Анан кийинкиси китептер боюнча айттым. Мисалы китептерден болгон нерсени биз алабыз дагы. Ошону ортого салып, талкуу кылып, өзүбүздүн ой пикирибизди айтып, ошодон сабак алганга аракет кылабыз. Анан кийин психология, адамдын этикасы боюнча, адамдар менен сүйлөшүү боюнча, жана ошондой эле маек куруп кетүү боюнча, жана любой психология кирген илимди биз ортого алабыз. Сабак, мисалы психология боюнча сабакты биз ортого алабыз дагы. Ошол боюнча темаларга бөлөбүз. Темадан ар бир темадан өзүбүз билген нерсебизди айтабыз, билбеген нерсебизди билгендерден угуп сабак алабыз. Анан акыркысы тетрадь. Мынакей дос жигиттер, мындай ар күнү өзүбүз тетрадь алышыбыз керек. Бул тетрадьтын ичине биз жылдык пландарды жазабыз. Анткени учурда сен алдыңа койгон максаттарга жетиш үчүн аракет кыласың, бирок ошол максаттарга аракет кылып жаткан учурда сен ошол нерсе баарын мээңе кантип жүрө албайсың. Мээңе кантип жүрө турган болсоң, ал сенден запас энергия, лишний, мисалы сен энергияңды сорой берет, алчы. Ойлонуп, бир нерсени ойлонуп жүрө берсең. Ошол үчүн биз андай болбош үчүн, биз өзүбүздүн максатыбызга, өзүбүздүн койгон ишибизге жетиш үчүн биз мисалы кыла турган, бүгүнкү кыла турган ишибизди кылыш үчүн биз гиперфокус алышыбыз керек. Ошол нерсени алыш үчүн биз блокнотко сөз түрү жазышыбыз керек. 2023 жылы 31 декабрда 2024 эртең болот деген күнү
ачасыңар 23 эмнеге жеттиге жазасыңар, 24-тө эмнеге жетесиңер. 365 күнгө бөлөсүңөр, ошо жете тургандай максат алыш керек. Максатыңар долгосрочный болуш керек. Бул жерде мисал учурда мындай. Тыйын айтканда силер мисал азыр мисал 100 000 сом таап алсаңар деп коелу, 100 000 сом тапсаңар, 100 000 сомду силер 12 айга чачасыңар. 12 айга чачкандан кийин, 12 айдан кийин силер күнүгө чачасыңар. Мисал 1 айдын 1 күндө чачасыңар. 1 күндө 100 000 сом табыш үчүн канча сомду табыш керек? Ошол боюнча мисал эсептеп, планыңар, любой план ошол сыяктуу кылып, категория кылып бөлүп отуруп, силер бөлүп салышыңар керек да, анан күнүмдүк задачага бөлүп туруп, анан кийин иштеп башташыңар керек. Ансыз эч кандай ошондо гана силер результат көрө аласыңар. Мисал учурда күнүгө 1 сааттан бөлө турган болсоңор өзүңөр максатыңарга, бул 1 жылда 365 күн, то есть 365 саат иштейсиңер. 365 саатты мынакей силер эсептеңер, эсептегенде канча болуп калды? 15 күн. 15 күн күнү түнү тынбай 24 сааттан отурсаңар, бул өтө көп нерсени үйрөнө аласыңар. Любой нерсени үйрөнүп кетсеңер болот. Болгондо медицинадан тышкары калган любой нерсени үйрөнүп кетсеңер болот. Сен азыркы учурда мисалы мына 15 жашта, 18 жашта, 17 жашта деп айтып атасыңар, ошол максаттар азыр силер издене турган учуруңар, силер деген изденишиңер керек. Мондай жетерди алышыңар керек, же болбосо силер мага тыйын берсеңер, муну мен өзүм 110 сом алгам. Эгерде эметсеңер, силер мага тыйын чыгарып бергиле, же болбосо өзүңөр аласыңар, же мен алып келип берем табысын, анан силерге берем, силер мага тыйын берип коесуңар. Түшүнүңүзбү? Анан кийин өзүңөр максат боюнча өзүңөр койгон ишке аракет кыласыңар. Аракет кылышыңар керек. Ошол нерсеге жетиш үчүн могу блокнот обязательно баарыбызда болуш керек. Бүгүнкү тема түшүнүктүү болду. Мынакей азыр буюрса 3-4 күн ичинде, бир ай, то есть бир жума ичинде неме салып калат. Спорт залынын ичи, уличный спорт зал ачылып калат. Буюрса ошол жакта тренировка кылып баштайбыз, ал жака калбай да келишибиз керек. Бүгүнкү тема силерге түшүнүктүү болуш керек деп ойлойм. Кийинкиде жумасына 2 жолу улган сабак өтөбүз. Айына 2 жолдан соревнования кылабыз, түшүндүк. Анан азыр силерге ошо кылып аткан ишимди бияктан проектордон силерге көрсөтүп коеюн. Силерге болсо ошону клерификационун бетине чыгарып коеюн. Башталды. Onları yaparken bekleyin. Orada ne konu alt oluyor ya? Bilmiyorum ne şu. Çelek kafalı olur ama bir önce точно vuruşa gelip oldu. Moment tak potkende. Ha, onu da yazalım. Al.